Мына колл центрда дагы азыркы убакта мына биздин активисттер, волонтерлор келип отуруп иштеп атышыптыр. Мына Талант мырза. Бул күн түн иштеп атышат да, колл центр. 24 saat бою 4-5 киши отурат, а? Мына монда телефондорго жооп берип атышат. 24-нө билет. Пока ошол полностью комиссия бергенден кийин, комиссиядан өткөндөн кийин анан уже билет боюнча вопрос боюнча иштейт. Мына бул жигит да телефонго жооп берип атат. Бул да телефонго жооп берип атат бул жигит. Бул кыз мына компьютерда мына WhatsApp'та мына жооп бербей атат дегениңиздер канасы. Мына жетишинче мына келгендердин ар бирин ачып карап 4000ден ашык сообщение. Хорошо, вечерге чалыштын кереги жок. Бул жерде не только сиздин араңызбы. Бuyakta иштеп аткан мына биздин активисттерибизге дагы терең ыраазычылык. Келип иштеп өз ыктыярлары менен келип анча мынча сындагандар келип ушул жерден келип жардам берсеңиздер болот. Штабтын эшиги ачык. Графика жазылып Гүлбарчын эжеге. Ушул жерге келип жардам берсеңиздер болот. Андан сырткары күндө азык-түлүк таратылып атат. 100, 200, 300 кишиге чейин. Москва абдан чоң шаар. Ошол жакта 200 кишиге ушу азык-түлүк таратыш бул да абдан чоң көйгөй. Ошол жака дагы келип өзүңөрдүн жеке унаңар менен келип жардам берсеңиздер болот. Албетте отуруп сындаш эң жеңил. Дагы ушу мына штабтын ишин сиздерге көрсөтүп атабыз. Келип жардам беребиз десеңиздер, ар дайым эшигибиз ачык.